Яшка, вкусың дерзкий, ә? Тандағанды білесің де. Ой, негізі жақшы эле тандайм. Бирок ошо бир нерседен жаңылгам да. Неден жаңылыштың эле? Вот, ит тандагандан адашкам. Ит? Ооба, ит. Мен, базарга барам да. Базарга барып, ит алып келем үйгө. А ит деген бул негизи жакшы го. Үйдү коргош керек. Ал ит болсо, көчөдө эле жүрөт дентип. Мен ага даже тамак жасап берем үйдөн. Жебейт. Ошо көчөдөн жейт. Кыскасы ал ит деген ошо көчөдөгү иттер менен эле жүрө берет да кентип. Жаман эткен, э? Мен да бир мышык алгам үйгөчү. Ал мышык эми жакшы да мындайчы, үйгө келип кучактап жатсаңчы. Ал мышыкка бардыгын алып бердим, Кымбат тамагындагы, укмуштуудай кийимдерин дагычы. Кыскасы, ал мышыкка бүт мындай условияларын түзүп бердим да. Элестетип атасың? Бирок ал мышык кечке эле мындай мялы берет, иттин, байкуш иттин мындай нервин кашайтыпчы. Иттин деле чувствосу бар да мындайчы. Айла жок, ответ үйрөт да ананчы мону деле беречи. Элестетип атасыңбы? Отурсаңар, силер что-то гонт этип атасыздар, Ит, мышык, анан чувство, деп. Бир үйгө ит мышык алып келип анан. Ойлонсоңор, алар жашоодо да бири-бирине келишпеген жаныбарлар. Досум, туура айтасың сен. Кыргызстанга келгенде мышыгымды алмаштырыш керек. Ой, эмне мышыкты? Итти кетириш керек го дейм. Пайдасы жок экен. Билер кечке көчөдө жүрөткөн, көргөн иттерин жытап эле жүрө берет экен го. Итти алмаштырыш керек, мышык жакты мага. Нормально. Кошулам сага чоро. Ал эч нерсе эмес, кеттик. Кечки тааңатты көрүп келбейлиби, айланып? Ошентеличи. Жүргүлө, барып келели.